Жаңы тенденциялардын күч алышы. Акыркы кезде Бишкек шаарында мусулмандар үчүн бала бакчалары ачыла баштады. Мындай бала бакчалардын башка светтик бала бакчалардан айырмасы, бул жерде балакайлар үчүн адал тамактар каралып, араб тилин үйрөнүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Балдардын билим алуусу дагы ошол ийната каалагандай болбой калган себебинен ушундай жеке менчик бакчаларга, жеке менчик окуу жайларга алып барып атат балдарын. Талап өтө чоң, талап чындыгында чоң. Именно ушу сапаттуу билим алса деген неме менен тандашат. Келген ийната тандайт, акча төлөп аткандан кийин карашат. Чындап эле ушу айтылган жазуусуна ылайык болуп атабы, же жөн эле реклама болуп атабы деп келип, даже сабак өтүп аткан учурларын текшерип, же тамак жеп аткан учурларын текшерип, тамактын качествосун дамына татып көргөн учурлар болот. Кыргызстан светтик мамлекет болгондуктан өлкөдө ислам динин жайылтуучу бала бакчалардын ачылышына мыйзам жол бербейт. Ошондуктан Бишкекте ачылып жаткан мындай мусулмандарга багытталган бала бакчаларда жеткинчектерге ыйман сабактарын үйрөтүү менен гана чектелип калып жатабыз дейт мындагылар. Мусульманин должен быть развит со всех сторон деген принцип менен, то есть баланын развитие речи, развитие мышления, развитие мелкой моторики деген мына ушуларга байланыштуу болгон сабактарды өтөбүз. Анан жума сайын биздин расписаниябыз өзгөрүп турат. Жума сайын ошол ийнаталар менен көбүнчөсү ушу ийната менен көбүрөөк иштесек деген мынау катуураак киришип аткан кезбиз азыр. Себеби ийната кызыктар болсо, баладан результат чыгышы да жеңил болот экен. И качествосы да жакшы болот экен. Анан ийнатанын кызыгы жок эле, мисалы алып келип жөн эле таштап коюп эле ушу кечке каралып эле дайлы карап турган бир эме катары бааланса, балада деле ошондой эле результат чыгат. Негизи бул бала бакчалар бул ушул жеке менчик бала бакчалар болуп кетет. Анан бул жерде баласын бала бакчага алып барган менен бала бакчанын ээси экөөнүн ортосундагы мамиле да. Мындайча айта кетсек, бул бала бакчаларда динди мындай деле үйрөтпөйт. Эми кичинекей бала болгондон кийин ага эметпейт. Бирок ошол эле маалда ушу исламда өзүн кандай алып жүрүш керек. Мисалы, кичинекей балдардын тамак ашына карайт, халал халалбы, халал эмеспи. Андан кийин эркек балдар менен кыз балдарды өзүнчө жаткырат ар кайсы бөлмөлөргө. Анан майрамдар эме тууралуу мисалы диний майрамды көбүрөөк майрамдашат. Анан биздин Европадан келген жаңы жыл ушундай сыяктуу майрамдарды анча көп эметишпейт да. Бул ушул эле эмеде да айырмачылык. Ал жерде балдарын коомдун талабына ылайык алар ислам дининде туура тарбия бергенге аракет кылып атышкан болсо, бул бизге өтө жакшы. Дагы мындай садиктердин, детсадтардын, бала бакчалардын көбөйгөндүгү биздин ушул 91% мусулмандар калкы үчүн дагы жакшы өбөлгө болот. Бүгүнкү күндө мусулмандарга багытталган бала бакчалар Бишкек шаары боюнча саналуу гана. Бирок ага карабастан өздөрүнүн чүрпөлөрүн мындай бала бакчаларга берүүгө кызыккан ата-энелер көп болуп, суроо талап муң санап өсүүдө. Бүгүнкү күндүн талабы мусулман коомчулугу биздин Кыргызстанда бир эле кыргыз эле эмес, өзбек, дунган, уйгур, даргин, татар, мусулмандар көп коомубузда. Ал эмес орустар бүгүнкү күндө башка француздар, англичандар, Европанын көп мамлекеттеринде исламды кабыл алып аткан элдер бар. Биз ошол сырттан келип аткан, менин билишимче, чет өлкөдөн келип, кээ-бирки ар түрдүү диний уюмдарды, же болбосо жөнөкөй эле бир кандайдыр фонддун атынан келип, бала бакчаларга жардам берип, европалык стилде дагы деле баягы туура эмес диний эмес тарбияда өстүрүп аткан бала бакчалар бар. Эмне үчүн ошолорду мамлекет текшербейт? Ал жерде кандай тарбия берилип атат? Аналарды эмне үчүн текшербейт? Ар түрдүү диний уюмдар өздөрүнүн окууларын ачып алды. Аны текшергенге мүмкүнчүлүгү жок экен. Эмне үчүн биздин коомго келип ошондой ачып алып билим берип аткан эмелер тескебейт да? Анан биздин именно өзүбүздүн динибизди тутунган мусулманчылык бала бакчаларды, диний бала бакчаларды, ошол алар диний эмес алар. Болгону тарбияны туура ыймандуу түрдө берели деген эле бала бакчалар. Ал жерде исламды тереңдетип үйрөтүп аткан жери жок. Себеби 2 жашар балага кайсы эмени үйрөтө алат? Болгону балдарыбыз арам нерседен алысыраак адал тамак жеп өссө, ал келечекте дагы ыймандуу, адал тамак менен өскөн адам келечекте ал туура тарбия ала алат. Эгер да арам тамак жеп өскөн болсо, анда ал баладан ар нерсени күтсө болот.
Ошондуктан биз ойлойбуз, мамлекет бул нерселерде ошол ачылып аткан бүгүнкү ошондой частный деп коет эмеспиз, частный бала бакчалардын алардын жүргүзүп аткан иштери, бүгүнкү күндө кандай тарбия берип атат, алардын ачылышына өздөрү мамлекет куруп бере албагандан кийин аларга жардам берүүнүн жолдорун издеш керек, алар менен иштеш керек. Адал тамак аш берип, араб тилин үйрөткөн бала бакчалардын жетекчилеринин айтымында, алардын ишмердүүлүгүн текшерүүнү каалагандар абдан көп. Ислам динине шайкеш келген мындай бала бакчалардын пайда болуулары жаңы тенденциялардын бир гана бөлүгү десек болот. Анткени акыркы кезде өлкөдө диний уюмдар, дин таанытуучу жана жайылтуучу окуу жайлар да өсүүдө. Медреселердин сабактары көбүнчө Куран таануу, ислам тарыхы, светтик эмелер, светтик сабактар жок. Мисалы, ошол эле мисалы биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргыз тарыхы, Кыргызстан тарыхы, өзүбүздүн мисалы география, ушундай сабактар аякта жок да. Жана айтып кетпедимби, ушу мыйзам кабыл алынса, жана диний билим берүү боюнча мыйзам кабыл алынса, ушунун баарын бир иретке келтиребиз деген ойдобуз да. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда 2000ден ашуун диний уюмдар каттоодон өтүшкөн. Алардын 80%-ын ислам динине багытталган уюмдар, мечиттер, медреселер түзөт. Алардын ишмердүүлүгүн толугу менен көзөмөлгө алууда аталган комиссиянын күчү чектелүү болууда. Бүгүнкү күндө мисалы ар бир эмеде жок да, биздечи областтарда мисалы биздин кызматкерлер мына Ош, Жалал абад, Баткен түштүктө эле ушу 3 областта эле бар. Биздин түштүк аймактык бөлүм деп коет. Ошол жерде 6 адам иштейт, анан биякта бир 20 кишине ашыраак. Анан болгон республикада айтып кеттим 2466 уюмдан мисалы физически жетишпей калып атабыз да. Ошо бирок ар бир областка биздин ар бир сотрудниктин өзүнүн кураторствосу бар. Мисалы Ысык көл областы болобу, Нарын областы болобу, Талас болобу, Бишкек болобу, анан ошо акиматта иштеген өзүнчө атайын бөлүнгөн адамдар менен чогуу иш алып барабыз да.